Ан Аби Умама Аль-Бахили деген сахабадан ал айтат: "Қол Самиату Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам яқул." Мен пайғамбар алейхиссалату вассаламның айтқанын уктум дейт. Байна ана наим, bir жолы мен уктап атат элем дейт. Ид атани ражулан, түшүмдө мага эки киши келди дейт. Фа ахаза би добай, алейку мен эки колуман жетелеп. Фа атая би жабалан вайран, bir бийик тоого барды дейт, аскалуу тоого. Фа кала, баягы эки адам айтты дейт, түшүмдөгү эки адам. Исаат, чык тоого деди. Фа култу мен айттым дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, инни ла утиқуху, мен чыга албайм, мындай өйдө төмөн жол экен чыга албайм дедим дейт. Фа кала инна са нусахилуху лак, биз сага жардам беребиз деди экөөсү. Фа саитту, мен баягы тоого чыктым. Hatta ida kuntu fi sawa'il jabal, toğun üstüne çıkkanda ida bi aswatin şadidatin, kokustан эле bir катуу үндөр чыгып баштады, кыйкырык айкырык чыгып баштады. Qultu ma hadhihi al-aswat, men сурадым дейт пайгамбар алейхиссалам, бул эмне болгон добуш болду, эмне болгон үндөр десем, qalu, баягылар айтты дейт, хаза авау ахлин нар, бул тозок тоголардын уулуганы, тозок тоголардын кыйкырыгы деп айтты дейт. Сумман талака би, кийин экөө мени алып жөнөдү. Файдана би кавмин, анан барганда бир коомду көрдүм дейт. Муаллакина би аракибихим, баягы согончогунан асылып коюлган дейт. Согончок бар го, бут. Согончок арка жактагы сөөктөн асылып коюлган дейт. Мушаккакатун ашдакухум, баягы ооздору тилинген дейт. Тасилу ашдакухум даман, баягы тилинген жерлеринен кан ириң агып атат дейт, кан агып атат дейт. Култу, мен сурадым дейт, мен хаула, булар кимдер деп сурасам, баягылар айтты дейт, хаула аллазина юфтируна кабла тахиллати саумихим, булар ооз ачар келелектен мурда орозосун эч бир себепсиз ачып алгандар дейт да. Демек, орозо кармап туруп, орозонун урматын сактабастан, орозонун улуу бир ибадат экенин билбестен туруп, жөн эле бир оюнчук катары көрүп оозду ачып алуу бул шариятта күнөө болуп эсептелет. Шариаттын орозонун урматын сактабагандык болуп эсептелет. Ошондуктан орозону Кудай Таалам бизге шариятта кандай талап кылса ошондой шарттары менен толугу менен өтөп алууга Кудай Таалам баарыбызга тауфик берсин. Ушундай бир орозодо ката кетирүүлөрдөн Кудай Таалам өзү сактасын.